Ассаламу алейкум кадырман угуучум. Биздин жашообузда кокустар болбойт дешет. Кээде биз байкабай жасаган кичинекей гана жакшылыгыбыз арадан жылдар өтсө да алдыбыздан бир чоң дуба же куткаруучу күч катары чыгарын билесизби? Бүгүн сиздерге жакшылыктын изи өчпөй түрмөгүнөн жүрөктөрдү титиреткен, ошол эле учурда ар бирибизге чоң үмүт берген окуяны баяндайм. Бул бейтааныш карыянын батасы бир үй бүлөнүн тагдырын кандайча өзгөрткөнү тууралуу окуя. Сиздер менен мен Үсөнова Нуржамал. Анда эмесе окуяга кулак төшөңүздөр. Күз айынын акыркы күндөрү эле. Күн эрте батып, шаар ичине боз туман аралашкан муздак аба жайылып жатты. Данияр жумушунан чарчап үйүнө шашып бараткан. Ал жаш, келечегинен үмүттүү, бирок жашоонун оор сыноолоруна али кабыл элек жигит эле. Шаардын четиндеги караңгы жолдо баратып, Даниярдын көзүнө жол четинде бүжүрөп турган караан урунду. Унаасынын жарыгына ирмеле түшкөн ал караан эскилиги жеткен пальто кийген, колунда кичинекей баштыгы бар карыя эле. Данияр алгач токтобой өтүп кетмекчи болду. Бирок күзгүдөн карыянын титиреп, жол караган үмүтсүз көздөрүн көрүп, жүрөгү болктей түштү. Ал тормозду басып унаасын токтотту. Данияр унаадан түшүп, карыяга жакындады. Карыянын бети колу көгөрүп, сууктан сүйлөй албай жаткан экен. Аксакал, амансызбы? Бул жерде эмне кылып турасыз? — деди Данияр аярлап. Карыя жай гана башын көтөрдү. Анын көздөрүндөгү жаш тоңуп калгандай эле. Балам, мен адашып калдым окшойт. Шаарга уулумдун эски дарегине бараткам. Бирок автобустан эрте түшүп калыптырмын. Чөнтөгүмдө бир тыйыным жок, телефон да жок, деди карыя үнү титиреп. Данияр карыяны жетелеп келип, унаасынын алдына отургузду. Унаанын ичиндеги жылуулуктан карыянын калтыраганы бир аз басылды. Анын аты Карим Аксакал экенин ошондо билди. Данияр карыяны түз эле үйүнө жеткирбей, жолдогу ачык турган ашканалардын бирине алып кирди. Ал карыяга ысык шорпо жана чай заказ кылды. Карим Аксакал титиреген колдору менен нанды кармап, Даниярга карады. Балам, сени мага кылган бул жакшылыгың мен үчүн дүйнөдөгү эң чоң белек болду. Мен адашып, үмүтүм үзүлүп турганда Кудай сени мага периштедей жиберди, деди. Данияр жылмайып, Аксакал, бул адамдык милдетим го. Сиздин ордуңузда менин атам болушу мүмкүн эле. Сиз тамак ичип алыңыз, анан мен сизди дарегиңизге жеткирем. Ошол кечте Данияр бейтааныш карыянын батасын алып, ичинен кандайдыр бир жеңилдик сезди. Арадан 5 жыл өттү. Даниярдын жашоосунда көп нерсе өзгөрдү. Ал сүйгөн кызына үйлөнүп, ортодо кичинекей Айбике аттуу кыздуу болушту. Анын чакан бизнеси гүлдөп, баары ойдогудай эле. Данияр баягы Карим Аксакалды эбак унутуп калган. Ал үчүн ал кечтеги окуя жашоосундагы миңдеген күндөрдүн бири гана болчу. Бирок ал билген эмес, ошол кечтеги берилген ак бата анын тагдырына себепчи болуп калаарын. Данияр ар бир ийгилигин өзүнүн мээнетте ойлочу. Бирок жакшылыктын, батанын изи анын артынан ээрчип жүргөнүн сезбеди. Бактын артында кайгы болорун эч ким билбейт экен. Бир күнү Даниярдын кызы Айбике катуу ооруп калды. Врачтардын диагнозу Даниярды нес кылды. Жүрөгүнө тезинен операция жасалыш керек. Болбосо кеч болот. Операциянын суммасы Даниярдын колунда жок эле. Ал өзүнүн бизнесин, унаасын, жада калса үйүн сатыкка койду. Бирок убакыт аз. Ал эми керектүү сумма өтө чоң болчу. Данияр, эмне кылабыз? Кызыбызды жоготуп албайбызбы? Деп аялы өксүп ыйлап жатты. Данияр биринчи жолу жашоодо өзүнүн алсыз экенин сезди. Данияр тааныган, мурун жардам берген досторунан, туугандарынан карыз сурап баштады. Бирок кимдир бирөө чындап жок десе, кимдир бирөө эртең берейин деп шылтоолоп жатты. Ал тургай кээ бирөөлөр телефондорун албай калышты. Данияр оорукананын бакчасында отуруп, асманга карап жалбарып жатты. О жараткан, мен кимге жамандык кылдым? Эмнеге менин кызым азап тартып жатат? Жардам берчи. Ошол учурда анын чөнтөгүндө телефон чырылдап калды. Бул белгисиз чет өлкөлүк номер эле. Саламатсызбы, Данияр мырза? Менин атым Арман. Мен Карим Аксакалдын уулу болом, деди телефондо бейтааныш үн. Данияр эч нерсе түшүнбөй, Карим Аксакал, ал ким деп сурады.
Мындан 5 жыл мурун күзүндө сиз жолдо калган бир карыяны куткарып, тамак берип үйүнө жеткиргенсиз. Ошол менин атам эле. Ал жакында дүйнөдөн кайтты. Кетээр алдында мага сиздин номериңизди берип, бул жигит мага адамга болгон ишенимди кайтарып берген. Качандыр бир кезде ага жардам керек болсо, аяба деп осуятын калтырган. Арман чет өлкөдө ийгиликтүү ишкер болуп иштеп жүргөн экен. Ал атасынын аманатын аткаруу үчүн Даниярды издеп жүрүп, акыры анын кызы ооруп жатканын угуптур. Данияр, сиз кабатыр болбоңуз. Кызыңыздын операциясына керек болгон бүт сумманы мен азыр оорукананын эсебине котордум. Бул менин эмес, менин атамдын сизге болгон ыраазычылыгы, деди Арман. Данияр телефонду кармап туруп көзүнөн жаш куюп кетти. Ал 5 жыл мурунку ошол суук кечти карыянын жакшылык жерде калбайт деген сөзүн эстеди. Операция ийгиликтүү өттү. Бир нече жумадан кийин Айбике ооруканадан чыгып, үйүнө кайтты. Данияр Арман менен жолугуп, ага ыраазычылыгын билдирди. Бирок Арман: "Данияр, сен мага эмес, өзүңдүн жүрөгүңө ыраазы бол. Сен ошол күнү машинаңды токтотпосоң, бүгүн баары башкача болмок. Жакшылыктын изи эч качан өчпөйт. Ал жөн гана убактысын күтөт экен", деди. Данияр ошондо гана жашоонун эң чоң сырын түшүндү. Биз жасаган ар бир кичинекей жакшылык бул келечекке салынган эң чоң инвестиция. Данияр азыр ар бир мүмкүнчүлүктүү адамдарга жардам берүүгө шашат. Ал өзүнүн кызына: "Кызым, эч качан бирөөнүн кайгысына кайдыгер караба. Жакшылык кыл да, сууга ыргыт. Кудай аны билет", деп үйрөтөт. Мына кадырман угуучум, Даниярдын окуясы дагы бир жолу далилдегендей, жакшылык эч качан жерде калбайт экен. Биз бирөөгө берген бир кесим нан же жылуу сөзүбүз Кудайдын алдында эң чоң аманат катары сакталат. Балким сиздин бүгүн жасаган кичинекей жакшылыгыңыз эртең сиз эң муктаж болуп турганда алдыңыздан жарык болуп чыгаар. Жүрөгүңүздөн мээрим, колуңуздан жакшылык кетпесин. Эгер бул окуя сиздин да жүрөгүңүздөн түнөк тапса, видеонун алдына ой пикириңизди калтырып, жакындарыңыз менен бөлүшүп коюңуз. Кийинки окуяларда жолугушканча аманчылыкта калыңыздар.